Кыргызстандын. Мына ушул жерге мен сноска коем. Ставить сноску деген бар. Шуну койдум. Мына 1 деди. Демек бул бир нерсени түшүндүрүп жатат. Мына бул Орто Азиядагы жайгашкан. Ал карайт да, бул эмнени билдирет. Ал дене чөтөрмөсө бул жерде эскертме турат. Кыргызстан бул демек Орто Азиядагы мамлекет. Документ китептерде бул бар нерсе бар. Кандайдыр бир түшүнүксүз сөз боло турган болсо, ошол жерге сноска коюп туруп, эмне түшүндүрмөсүн кошуп жазып коет. Ассаламу алейкум. Эмти YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз Word боюнча сабактарыбызды улайбыз. Бүгүнкү сабакта биз дизайн, макет бөлүмдөрүн карашка аракет кылабыз. Биз азыр Word программасынын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып жатабыз. Кудай кааласа, насип эте турган болсо, биз ушул таанышып өткөндөн кийин практикалык бөлүмүн дагы карайбыз. Азыр биз дизайн бөлүмүндө өтө турган болсок, дизайн менюсунда бул ошол биз берген документтин барактарынын бул жерде дизайн карайбыз. Бул жерде темалар бар, шрифттер бар. Анан кандайдыр биз өзүбүз тема түзүшүбүз мүмкүн, ошо темалар кандай форматта болуш керек. Биринчи карайбыз, бул жерде бизде темалар бар. Ошол темаларды биз тандап жаза турган болсок, ошол темага ылайык документ түзөбүз деген сөз. Эгер бул жерде тема жок боло турган болсо, биз интернеттен издесек болот. Кантебиз? Андан кийин форматирование документ бөлүмүндө турат биринчи тема. Андан ошол теманын ичинде кандай жазылат? Ошол нерселер ошол жерде үлгүсү турат. Биз аны өзүбүз колдонсок да болот. Эмне кылабыз? Биринчи биз цветин өзгөртөбүз бул жерден. Кандай цвет керек бизге? Мисалы үчүн синий 2 деп турат. Шуну тандайбыз. Андан бунун ичиндеги түстөр өзгөрөт. Анан шрифттер кандай болуш керек? Бул жерден шрифттерин да биз өзүбүз тандап өзгөртөбүз. Мисалы үчүн Times New Roman жазасы Arial'да болсо өзгөрөт да, көрөт астар. Анан бул жерде интервалдар кандай болуш керек? Биз интервалдарды өзүбүз койсок болот ушул жерден. Азыр мен коюшумдун кереги жок. Шуну гана көрсөтүп коем. Эгер өзүбүз тема түзө турган болсок, мен тема түзбөйм. Андан эффекттер көрсөтөбүз, кандай эффекттер болуш керек. Бул жерде эффекттер да көрүнүп турат. Анан ушул нерселерди кантип пайдаланабыз? Биз тема түзүү керек. Андан кийин ушул нерсени биз басып коебуз. Басканыбызда ушул тема бизге колдонулат деген сөз. Ушул нерсени биз колдонуп баштадык. Биз жазганда ушул биз түзгөн тартипте болот. Андан кийин фон страница деп турат. Бул жерде биз берилген фондун страницасы. Ал кандай болот? Биринчи подложканы коюшубуз мүмкүн. Подложка деген ошол документтин аркасында көрүнүп көрүнбөгөн түстөр, же болбосо цветтер, же жазуулар болушу мүмкүн. Бизге көрсөткөн бул жерде образец деп турат. Биз жаза беребиз, бирок бул тексттер аркасында көрүнбөй калат. Бизге текст эмес, сүрөт керек боло турган болсо, анда настраиваемая подложка деген бар. Ушуга киребиз. Киргенибизде рисунок деп турат. Выбрать тандайбыз. Бул жерде автономная деген работаны тандайбыз. Интернет болсо, интернеттен бул жерден линктен издейбиз. Бизге эмне керек? Компьютер деп жазайлы. Компьютер деп жазып ушул жерден издейбиз. Керектүүсүн бирөөсүн белгилейбиз да, бул жерден вставканы тандап коебуз. Ушу интернеттен көчүрүп атат. Азыр ал форматты алып келе алып атат. Демек биз выбрать кылабыз, андан из файла алабыз. Бул деген сөз биздин өзүбүздүн жеке компьютерибизден алып келишибиз керек. Загрузки бөлүмүнө түшүп, ушул жерден бул сүрөт тандап туруп ставить этип коебуз. Анан окей деп басабыз. Мына аркасында билинип билинбеген сүрөт пайда болду. Подложканы кайра киребиз.
настройка, ошол жерден өзүбүз каалаган настройка болсок болот. Мисалы масштабтарын автокылсак 500 болсок болот. Кайрымда бул жерден галочканы алып туруп окейди басабыз. Бизде подложка көрүнбөй калды. Кайра ошол жерге кирип туруп муну басып применить деп басып коебуз. Подложка пайда жана подложка 500 болгондо чоңоюп, ортосунда ак фон пайда болгондуктан бизге подложка көрүнбөй калды. Жана башка нерселер кылсак болот. Андан бул жерде түз берсек болот. Түз бергенде мындай болуп калат. Аркасына подложка эч кандай түз таасир этпеди. Андан ошол подложка жок жерге биз койгон түз келип туруп калды. Андан кийин биз границаларды белгилей алабыз. Мисалы үчүн страница биз рамка коюшубуз керек болот, рамка болсо. Көбүнчө эле бул жерде рисунок тандашат. Рисунок азыр өзүгө керектүү болгон рамканы тандайбыз. Окейди басып коебуз. Рамка пайда болду. Биз андан кийинки бөлүгүбүз бул жерде макет бөлүгү. Макет дегенде бул ушул барактын кандай жайгашыш керек ошону көрсөтөт. Биринчиси поля дейт, кандай туруш керек. Эми биз жазыла турган тексттер. Бул жерде стандарттар бар, ошол стандарттарга жараша туруш керек. Негизинен азыркы документти жүргүзүп атканда обычный деген бар. Сол жагынан 3 см, үстүнөн 2 см, түгүнөн жана оң жагынан 2 жана 1,15 см себептен сол жактан документтерди ырастап жатканда тигилип калышы мүмкүн. Ошол себептен бул жактан бошту көбүрөөк коюлат. Эгер бизге бул настройка туура келбесе, анда бул жерден башкаларын узкийин коюшубуз мүмкүн, средний коюшубуз мүмкүн, широкий коюшубуз мүмкүн, же болбосо биз өзүбүз коюп тага алышыбыз мүмкүн. Бул жерде верхний, анан сол жак, оң жак дегендерди биз өзгөртүп, бул жерден кичинертип же чоңойтуп, өзүбүз каалаган настройкага коюп жазсак болот. Андан кийин ориентация деп турат. Бул эки ориентация болушу мүмкүн. Биринчиси книжная, бул китеп түрүндө тигинен болот. Андан кийин альбомная, бул туурасынан. Бизге кандай керек ошону ушул жерден коебуз. Анан размер бумага дейт. Бул жерден биз кагаздын размерлерин беребиз. A4, A5, B5 деген размерлер бар. Сүрөттүн размерлери кичине болсун, ушул жерден размерлерди коюп алып туруп, анан биз иш кылсак болот. Азыр көбүнчө бул жерде A4 форматы коюлат. Бул стандарттык документтик кагаздын размери болуп эсептелет. Бизден B5 коюшубуз мүмкүн. B5 A4төн айырмасы бар размерлеринин. A4 21 см, 29 боло турган болсо, B5 боло турган болсо, B5 18 жана 25. Бир аз кичинерээк болот. A5 дагы A4төн кичине болуп жатат. Ушундай. Ушул жерде өзүңүзгө керектүү размерлерди тандап алып койсоңуз болот. Андан биз жазып жатканда колонкалар бар. Бир бетте канча колонка болуш керек? 2 колонка болушу мүмкүн, 3 колонка болуп калышы мүмкүн. Ушул жерге карап туруп өзүбүз колонканы коюп алсак болот. Андан биз бул жерде разрыв, номер строка буларды биз өткөнбүз. Анан бул жерде интервал менен отступ дагы өткөнбүз. Ушул жерден отступ менен интервал койсок болот. Андан кийин биздин менюбуз бул жерде ссылка менюсу болуп эсептелет. Ссылка эмне себептен керек? Үчүн кандайдыр бир жерге барыш үчүн, же кандайдыр бир сүрөткө кириш үчүн 200 бет, 300 бет томдон турган китепти ар бирин аралап отурбастан, ушундай атайын сноскаларды же башка ссылкаларды коюу менен уюштурсак болот. Сөзсүз сносканы коюп жатканда
Кыргызстан дейм. Андан ушул жерге мен сноска коем. Ставить сноску деген бар. Шуну койдум. Бир деди. Демек бул бир нерсени түшүндүрүп жатат. Анан бул Орто Азиядагы жайгашкан. Ал карайт да, бул эмнени билдирет. Ал эмне айтып жаткан болсо, бул жерде эскертме турат. Кыргызстан бул демек Орто Азиядагы мамлекет. Документ китептерде бул баардык нерсе бар. Кандайдыр бир түшүнүксүз сөз боло турган болсо, ошол жерге сноска коюп туруп, түшүндүрмөсүн кошуп жазып коет. Андан кийин оглавление деп турат. Бул менюсу. Эки түрдө биз кол менен өзүбүз түзсөк болот. Оглавление бул автоматтык түрдө сиздин жазган документте канча тема боло турган болсо, бул өзү автоматтык түрдө ал нерсени алып коет. Азыр менде эч нерсе жок болгондуктан бул жерге оглавление койбодум. Рассылка бөлүмү, бул бөлүмдө биз конверттерди, наклейкаларды түзсөк болот. Өзүбүзгө жараша бул жерден бизге конверт керек боло турган болсо, конверттин басабыз. Андан бизге бул конверттин образеси түшөт. Бул жерден адрес получать эледит, ушул жерде ким алыш керек ошону жазабыз. Мисалы эгерде марка болсо, бул жерде марканы кошуп коюшуңуз мүмкүн. Мына бизге ушундай конверт түздү. Конверт, наклейкаларды бул бөлүм менен көп иштебегендиктен азыр жакшы билбейм. Негизинен ушул багытта бул жерге конверттерди, наклейкаларды түзүп колдонсок болот жана башка нерселер. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.